урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар. Мен бул кайрылууну туура бардык кыргыз элине, бирок ошолордун ичинде Кара Суулук, Кара Суу районундагы жердештериме айткым келип атат. Себеби дегенде кечээ мен барып, 1-2 айылдарды аралап, эл менен жолугушуп, үгүт иштерин жүргүзүп атып, анан ушул кайрылууну жасаганга мындай аргас болуп атам да. Туугандар, айылга барганда канча акча бересиңер деген сөздү бүтүн Кыргызстан партиясына бербей келечи. Айленен, акчаны бериш үчүн аны бир жерден уурдаш керек. Анан уурдабаган адам кайсы акчаны берет? Мен силердин бириңер элемин. Бүтүн Кыргызстанда жалаң ошондой адамдар. Анан кийин адилеттүүлүктү акча менен издебейт. Биз адилеттүү, туура элдерге кам көргөн, келечекти ойлогон, мыйзамдуу мамлекетте жашайлык деген аракетти кылып атабыз. Андан эрс акчага сатылбайт. Ал аң сезим менен, ойлонуу менен, жүрөк менен сезип аракет кылсак бардыгыбыз, ошондо ошол заман келет. Болбосо болбойт туугандар. Мага мындай деген суроону берип атышат. Эмнеге силердин штабтар ачылган жок? Эмнеге желектер илинген жок? Эмнеге лозунгалар тартылган жок деп. Айнедаýындар. Жалтыраган лозунгтарды жазып койгондон заман оңолуп кетпейт. Аларды жазыш үчүн, аларды идиш үчүн арендаларды алып, ага деген миллиондогон акчалар кетет. Биз ар бириңердин жүрөгүңөргө штаб ачайын деп атабыз. Мен неге 45 жылдан бери мамлекеттеги кыйшайган нерселерди сатира кылып жазып, ыр менен жазып, силерге эмне үчүн айтып келдим? Мадымары 30 жылдан бери айтты ушунун бардыгын. Экөөбүз күн кошкондо мына 75 жылдан бери айтат экенбиз. Анан туугандар, силер эмнеге лозунг жазган жоксуңар, эмнеге желектерди илген жоксуңар, штабтарды ачкан жоксуңар деген суроону бербегиле. Биз ар бир ойгонгон адамдын жүрөгүндө штабтарды ачканга аракет кылдык. Кудай кааласа, ошондой адамдар азыр коомдун ичинде көп. Ошондой жүрөгү менен сезген, эртеңки балдардын келечегин, небересин келечегин, мамлекеттин бүтүндүгүн ойлонгондор аябай көп азыр. Ошолорду угуп, ошолорго жолугуп, бир жагы жүрөгүм жылып келди. Экинчи жагы. Дагы эле мурдагыдай мага акча берсең болду, пулуң болсо кулуңмун деп отурабыз. Туугандар, бул туура эмес. Туура эмес. Ошо салынып аткан жолдордун, төгүлүп аткан шагалдардын бардыгы уурдалып келген акчалар. Мындай деп чечейилчи. Кара Суу району 220 миң шайлоочусу бар. Кара Суу районунан 20га жакын депутат шайланса болот, ар кандай партияларданчы. Бийликтин партиясы болуш керек. Болсун мейли. Ошо 3 партия, ошо Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, биримдик партиялары булар бийликтин партиясы экенин барыңар билесиңер да. Аларды шайлагыла. Бирок өзүңөрдү да шайлагыла да. Элдин партиясын да шайлагыла да. Силердин үнүңөрдү ошо жерде айта турган бирөө болуш керек да. Чыркыраган чындыкты айтып, силердин талабыңарды талаша турган адамды шайлагыла, өзүңөрдү шайлагыла. Биз утулуп калсак эч нерсе болбойбуз. Силер утуласыңар. Коом утулат, мамлекет утулат. Ошон үчүн мына шайлоодо бир башкачараак карагыла деп безилдегенибиз ошол болуп атат да. Өздөрүнчө бөлүнүп, жат, жек жаат, көчө, бириңер башчы, калганыңар жардамчы болуп, силердин укугуңарды коргойлук, адилеттүүлүк болсун деп келсек, биз башыбызды сайып коюп. Силер кайра ошол акчалар жак өтө болуп атпайсыңарбы? Өзүңөр менен өзүңөр күрөшүп атпайсыңарбы? Эртең шайлоо бүтөт. Мына 25 күн, 23 күн калды. Анан да жашоо барбы? Же силер ушул бүгүнкү бир айдын ичинде болуп атканда акчаны алып келип колуңарды карматып, шернелерге чакырып, чайханаларда чай берип, күндө той кылып, бапырап, тапырап жүрөсүңөрбү? Токтойт го мунун бардыгы. Анан бүткөндөн кийин эмне кылабыз? Баягы жыртык тешик тазиктин жанында калгандай болуп калабыз да. Ошондой болбосун. Балдардын келечеги болсун. Ойлонойлук. Мындай биригип туруп бир жакшыраак ошол мамлекетти мыйзамдуу жолго салайлык деп үмүт менен кетип бартабыз. Ошондой адамдар көп. Ошолордун тегерегинде кошулгула. Биз барып бардык айылдарда жолугушууларды уюштуруп өткөзө албайбыз. Мына ошол кайрылууну силер мени ар бир үйгө барды деп эсептегиле. Мына Россиядагы балдардын ыйлаганын уккула. Эмне деген кайрылууларды айтып безилдеп атышат. Айленайын ата, апа, сатпа добушуңду деп. Бул
Биз жөнөткөн акчалар 50 миң, 100 миң акча болсо дагы эмнеге силер шайлоого келген акчаны аласыңар? Ошо шайтан минип келген акча. Ошо 5 миң сомдун үстүндө шайтан отурат. Ошо имандан, жолдон, тазалыктан сени чыгарып аткан шайтан. Ошол арам акчаны алба. Менин балдарым ошо арам акчага аралаштырып деп безилдеп атат. Кээ бир ата-энелер укпай атат. Наоборот, чогулуп алышып, биригип алышып, коку бирөөнүн жоону чаба тургансып, кимдир бирөөнү жеңе тургансып, кол кармашып жүрөсүңөр. Силер элди өзүңөр жеңип атасыңар. Өзүңөр элдин туура кетип аткан жолдон чыгарып кетип бартасыңар. Иманга келгиле. Иманыңарды тыйгыла. Ошондо биз жеңишке жетишебиз. Биз туура андай кылып чоң шоу программаларды, башка нерселерди уюштуруп бара албайбыз. Штабтарды ачкан жокпуз. Бирок биз кайрылып атабыз. Чындык жол менен баскыла деп суранып атабыз. Келгиле ошондой кылайлык. Өзүңөрдү өзүңөр чаппагыла. Өзүңөрдү өзүңөр туура жолдон тайдырбагыла. Иман жөнүндө ырматылык Чубак Ажы эмне деген гана сөздөрдү айтпады. Элестеткилечи Чубак Ажынын айткан сөздөрүн. Канчалаган хадистерди айтты. Канчалаган бул мамлекеттин тагдырын сатуу күнөө экенин, эртеге акыретте жооп бере тургандыгын айтты. Алган адам дагы, берген адам дагы акыретте жооп берет деди. Мамлекеттин тагдырына кыянаттык кылбагыла деп какшап туруп өтүп кетти. Элмирбек Именалиев акын энебиз эмне деген кайрылууларды дады. Эмне деген жүрөктөн чыккан муңду, ыйды айтты силерге. Элмирбек өткөндө, Чубак Ажы өткөндө канча Кыргызстан адамы кайгырды. Кошо ыйлашты, аксакалдар ыйлады кошо. Ушул балдарыбыз өтүп кетти деп. Эмне ошо эсиңерден чыгып калдыбы? Ушулардын арбагын сыйлап жок дегенде кой, мына имандуу жолдо барайлык деп бир таза жолго келбейсиңерби? Бири-бириңерди ушул жаман жолдон жетелеп алып калбайсыңарбы? Келгиле. Кичине убакыт бар. Ойлонойлук. Туугандар, бул биз жеңилип калсак биз жеңилбейбиз. Силер жеңилесиңер. Эл жеңилет. Мамлекет туура жолдон таят. Эсиңерге түшкүлө азыр. Милициядан акыйкаттык таба албай атасыңар. Соттон акыйкаттык таба албай атасыңар. Бүт бардык жерде карапайым шортопан эл акыйкаттык таппайт. Биздин мыйзамдарды жазганда ушу шортопандын балдары, силердин балдарыңар, карапайым элдин балдары жогору жака депутат болуп барбасын, жогорку бийликке барбасын деп коррумпированный схеманы киргизип койгон. 5 миллион сом деген бул күрө акчаны Мадымар бойлоп тапкан жок. 5 миллион сом күрө акчаны ошол бийликте ээлеп алган, жогору жактагы бийликти басып алгандар ойлоп табышты. Ушулар келбесин, шортопандардын балдары жогору жака бийликке келбесин деп. Элестеткиле, силер балдарды кайсы ниет менен чоңойтуп атасыңар? Эртеге ушу балам жакшы окуса мектепте, жакшы окуу жайын бүтсө, анан бир мамлекетке жакшы кызматтарга барып, элге кызмат кылып иштесе деген ниет менен чогултуп окутуп атыңар беле? Же кайсы максатта окутуп атасыңар? Бүгүн балдарга эмне деп айтабыз? Кечеги бүт бары көчөдө жүргөндөр, кечеги каракчылар, бандиттер бүт бары парламентке барып алса, балдарды азыр мектепке жөнөтпөйлү, ондо ошол садиктен чыгарып эле келгиле спорт мектептерге берели дагы мушташа турган кылып даярдайлык. Балдарга бүгүн эмне деп айтышты билбей атабыз. Ошон үчүн коомдун оңдоосу болбой калды. Келгиле. Дагы бир жолу ойлонойлук. Кымбаттуу шайлоочулар. Мен канча жыл ушул нерсени оңдогонго аракет кылып келдим. Мага депутат болуш мага шарт эмес. Менин максатым эмес депутат болуш. Мен аякка барып отурайын деген таптакыр оюм жок. Мен мына бүтүн Кыргызстан партиясын ошол жака алып барайын, элдин үнү ошол жерде жаңырып турсун деген максаттамын. Болбосо менин кыла турган ишим жокпу. Мен жаза турган канча китептерим бар. Канча жаза турган чыгармаларым бар. Канча кинолорум бар. Мен ошолорду жазып, ошолорду тартып, элге бир балдарды бир тарбиялаганга бир жардам берейин деген максатым бар. Мен ошону кыламын. Ал эми парламентке мен мына партияны алып барайын деп атам. Себеби ушул партиянын максаты чындыкка чыркырап, мамлекетти президенттик башкарууга алып барып, мамлекетти сактап калайлы деген максат болуп атат. Туугандар, бизде ишинсе калган жок. Бүгүн мамлекет өтө кооптуу абалда турат. Кечеги пандемияда көрдүк. 2 ай чегара жабылып калганда ундун канчалык кымбаттаганын, кандай кыйналган. Эгерде 1 жыл жабылып калса эмне болот? Элестеткиле. Биз мамлекет катары жок экенибизди бардыгыбыз көрдүк го. 2 айдын ичинде эмне болуп кеттик биз? Демек биз мамлекет катары эмес экенбиз бүгүн. Bir чечен аксакал карылар үйүнө түшүп калганда бир самолет жөнөтүп алып кетишти. Биздикилер канча балдар кыздарыбыз чегарада ачык асманда жатышты. Ким алып келди барбаларды? Бүгүн Кыргызстанга келе албай канча балдар кыздарыбыз Москвада жүрүшөт. Билеттерди 50 миң сомдон алып учуп келип атат. Добушумду берейин деп.
Силер 5.000 сомдон алып добуш сатып атасыңар. Балдарыңар, кыздарыңар 50.000 сомго белес сатып алып, өзүмдүн добушумду бүтүн Кыргызстанга берейин деп учуп келип атат. Эмнеге силер буну укпай атасыңар? Балдарыңардын зарын, ыйын, муңун укпай атасыңар. Ойгонгула. Кеч болуп калат, ойгонгула. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Кара Суу өтө чоң район. Нарын облусунан, Талас облусунан чоңбуз. Бул жерде чечүүчү ролду ойной турган биздин Кара Суу шайлоочулары силерсиңер. Кантип эле ушул райондо бир 20% бир акты караны, арам менен хадалды айырып билген адам калбай калсын. Андай болбойт. Жок дегенде 20.000, 25.000, 30.000 адам калган болуш керек. Ушулар көбөйткөлө бириңерди айтып бириңер. Мен билбейм, эртең жыйынтык болгондо кандай болот. Бирок аракет кылгандар да көп, рахмат ошолорго. Мына телефон чалып, кайрылып, эмне кылайлык, кандай жардам берейлик, плакаттарды, лозунгдарды бергиле дейт. Биз ошону чыгарып бергенге акчабыз жок. Акчабыз жок. Ошон үчүн бул кайрылууну айтып атам. Бүгүн эң жакшы силер менен сүйлөшүү ушул интернет тармагы, соцсеттер аркылуу экен. Мен муну кече барып, ар жерде жолугуп келгенде түшүндүм. Ар бир үйдө телефон бар. Ар бир балдардын колдорунда телефондор турат. Ушудан карагыла дагы бөлүшкүлө. Бөлүшүп, сүйлөшкүлө, айткыла, келгиле мындай бололук. Бирге турайлык дагы мына адилетсиздикти жеңейлик деп. Коррупция менен күрөшпөйт деп президентке дайыма доо коюп келебизби? Коррупционерлер келди астыңарга. Күрөшпөйсүңөрбү? Алар менен күрөшкөндүн ордуна силер алар менен табакташ болуп атпайсыңарбы? Кол кармашып алып бирге жүрүп атпайсыңарбы? Ошолордун акчасын алып алып туруп кызмат кылып атпайсыңарбы? Анан качан коррупция менен күрөшөбүз? Келгиле. Дагы бир жолу ойлонуп туруп, эртеге бир жакшы чечим чыгарайлы. Макулбу? Силер менен Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкери Кара Суу районунан Рахман Разы.